Биздин иликтөөнүн үзүндүсү 21-жылдын күзүндө Ригадан Бишкекке 2 жеке учак келгенин байкаганбыз. Булактардан алынган маалымат боюнча алардын бирөөсү менен Ширшов, экинчиси менен Максим Бакиев учуп келген. 30 сентябрь күнү журналист Замир Казакбаев Facebook'ка пост жазган. Ал 28 сентябрда Алексей Ширшов жеке самолету менен Бишкекке келип конгонун жазат. Анын айтымында Орион мейманканасында Дастан заводунун азыркы директору менен жолуккан. Заводдун экс-директору жана Максим Бакиевдин шериги кайра 1 октябрда учуп кетмек экен. Кийинчерээк биздин суроого чек ара кызматы жооп берип, Ширшов сентябрда Латвия паспортунун негизинде Кыргызстанга келгенин тастыктаган. Чек ара кызматынын жообунун аркасында Ширшов кайсы учак менен келгенин билип алдык. Бул кадрлар жарым жылдан кийин тартылган. 22-жылдын 11-майында Ширшов Бишкекте ачык эле көрүнүп, соттон чыккан соң кымбат унаалар менен тосуп алышат. Андан соң ал активдүү иш-аракетке өтөт. 12-май Ширшов Дастан заводунда көрүнөт. Кызматтык унаадан түшүп, Геленвагенге отурат. Кактус медиа маалыматына ылайык, бул унаа Медербек Бакирдинович Сартказиевке таандык. Сартказиев Медербек Бакирдинович. Бакирдин Сартказиевдин уулу. Бакиевдин доорундагы электростанцияларынын мурдагы жетекчиси. Ошол эле командадан Талант Иманов жана Ширшов менен жакын байланышта болгон. Ширшов кайтып келиши бийликке жакын депутаттардын өзүн да таң калтырды. Алар эмне дешти? Кармалды, анан бир заматта үй камагына чыгып кетти дегени бул түрдүү түмен ой пикирди жаратат да. Мисалы көптөн бери камакта жатышат, аларды болсо кое бербейт. Жөнөкөй активисттер мисалы. Ширшовдун мындай бир заматта кармап туруп кое бергени туура эмес болуп калды да. Ширшов Кыргызстанда коррупциялык схема дегендин синоними Ширшов деген сөз. Коррупция бул Ширшов. Ошонун камалып, кайра тез арада чыгып кеткенден бул жалпы эле мамлекеттик бийликке коррупция менен күрөшүү саясатына абдан көө жапты деп эсептейм. Ширшовдун мындай кеңир эркин Бишкекте жүргөнүнө Интерпол издеп жатса, канча жүргөнү бул бир суроо да. Коомдун терс реакциясына улам президент өзү Facebook аркылуу комментарий берүүгө мажбур болду. Ал мындай деди: Ширшов Максим Бакиевке байланыштуу $200 миллион кайтарып берүүнү сунуштады. Мындан 6-7 ай мурда мага жардамчыларым аркылуу Ширшов кайрылды. Мен Максим Бакиевдин $200 миллион камакта жаткан банкты таптым. Кыргызстанга кайтарсак болот. Ошол эле күнү $200 миллион кайтаруу боюнча иш башталды. Андан бери бүгүнкү күнгө чейин 60-70% иштер бүтүп калды. Кудай буйрган күнү кайтарабыз. Ошол эле 22-жылдын май айында Ширшов Бишкекте. Ошол эле мезгилде жогорку кеңеште өлкөдөгү кирешелүү мамлекеттик ишканаларды Талант Иманов жетектеген министрликке өткөрүү сунушу талкууланып жатат. Бул ишканалар Дастан, Мегаком, Евразиялык сактык банк, Кыргыз Телеком. Ал эми Иманов мурдагы Ширшовдун айдоочусу жана шектүү абройго ээ фигура. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет Дастан жана анын туунду ишканасы Улан ачык акционердик коомунун кызматтык адамдары чет өлкөдөн буйртма менен атайын жабдык алдыруу жөнүндө жазалма келишим түзүү аркылуу бюджеттик каражатты өзүнө ыйгарып алгандыгын аныктады. 2020-жылы Дастан ишканасы чет өлкө менен $3 миллион келишим түзүп, анын $695 миң аталган корпорациянын жетекчилиги туунду ишканасы Улан менен кызмат көрсөтүү жөнүндө келишим түзүү аркылуу өзүн алган. Көрсөтүлгөн каражатты алып калуу максатында Улан ишканасынын жетекчилиги $54 миллион кайсы бир компания менен атайын жабдык жеткирүү жөнүндө жазалма келишим түзгөн. Бул каражатты кийин Улан ишканасынын директору ЖРЖ өзүнө ыйгарып алган. Азаттык 20-жылы Талант Иманов Дастан заводунун директору болуп турганда Альфа Легион деген күмөн компания менен $54 миллион жасалма келишим түзгөнүн эске салат. УКМК кылмыш ишин козгогон, бирок эч ким жоопко тартылган эмес.
Улуттук коопсуздук кызматы Улан ишканасынын директорун кармаганда Дастан жана анын туунду ишканасы Уландын жетекчилери жасалма келишим түзүү аркылуу бюджеттик каражатты өзүнө ыйгарып алганын аныктадык деп маалымат тараткан. Жаңы бийликте Иманов жаңы авантюрага аралашат. Анын түшүндүрмөсү цифралык холдинг түзүлөт, техникалык база бекемделет, Дастанга дата борбор салабыз, IT системаларды бириктиребиз. Главная цель передачи вышеуказанного предприятия управления НЦР – максимально укрепить материально-техническую базу, сформировать высокотехнологический цифровой холдинг с высокой финансовой устойчивостью и возможность привлечения инвестиций. Биз мурунку иликтөөлөрүбүздө бул ишканалар эмне үчүн жана кимдер үчүн өткөрүлүп жатканын көрсөттүк. Дастан да, Евразиялык банк да Ширшов менен түздөн-түз байланышы бар. Бул структураларды ар кайсы убакта Ширшов өзү же Талант Иманов башкарган. Ал эми банк аркылуу Ширшов көмүскө схемаларды ишке ашырган. Евразия сактык банкы. Дал ушул банктан Ширшов жана анын командасы алган насыялар кийин жокко чыгарылган. Мурдагы адвокат Елена Земидовичтин айтымында бул ишке Талант Иманов менен Жамиля Койчуманова катышкан. 2016-2018 жылдары ал Евразия сактык банкынын эсепчиси. 22 жылдын жайы Темиров Лайф дагы бир иликтөө чыгарат. Ширшов бул жолу онлайн казино бизнесиндеги адамдар менен чогуу келет. 1-июлда Алексей Ширшов менен онлайн казино бизнесине байланыштуу бар Рустам Гильфанов жана Латвиянын жараны Рихард Линденин жеке учак менен Манас аэропортуна конгонун Кактус Медиа үздүк булактарга таянып жазып чыкты. Бул адамдар Кыргызстанга буга чейин да келип жүргөн. Алардын сапарлары дайыма финансы, санарип экономика жана оюн-жоок секторундагы маанилүү чечимдерге туш келет. Кактус Медианын үздүк булактары 1-июлда Алексей Ширшов жана анын өнөктөштөрү Дастан заводунда жолугушуу өткөрөрүн айтышкан. Дал ошол замат биз заводдун кире беришине барып, текшерип көрүүнү чечтик. Бир нече мүнөттөн кийин заводдун короосуна кайсыл бир чиновниктин кортежи кирип баратканын байкадык. Ачык булактардан бул жол тандабасты президенттин кортежинде жүргөнүн көрүүгө болот. Бирок өздүк булактарыбыз бул кортежде министрлер кабинетинин башчысы Акылбек Жапаров экендигин айтышты. Жарым сааттан кийин Акылбек Жапаровдун кортежи анын артынан Дастан заводунун жетекчиси Эрик Апышевдин кызматтык автоунаасы, кийин белгисиз ак жана кара түстөгү жол тандабастар чыгып кетишти. Ошол эле Рустам Гильфановдун учуп келген күндөрүнө дал келип, Дастандын аймагына Акылбек Жапаровдун кортежи кирет. 3 жыл өттү, убадалары эмне болду? Мамлекетти санариптештирүү, элге онлайн кызматтар дүйнөлүк деңгээлге жеткирүү деген убадалар берген. Чындыгында онлайн казино менен майнинге ыңгайлуу система курушту. 4 мамлекеттик ишкана санарипке негиз болуп калат. 4 ишкана четинден Ширшовдун адамдарына өткөрүлө баштады. Максим Бакиев урдаган 200 миллион кайтарылат деген убада беришкен. Чындыгында болсо Максим Бакиев Кыргызстанга тоскоолдуксуз учуп келип турат. 3 жыл өттү, убада аткарылган жок. Эми түшүнүктүү болду. Бул ишканалар ким үчүн өткөрүлгөн? Евразиялык сактык банкы Бакиевтер убагында менчиктештирилген. 2010 жылдан кийин мамлекетке кайтарылган. 22 жылы банк Минцифранын карамагына өтөт. 24 жылдын январында 60% акция Минцифрада, 20% Альфа Телекомдо. Эко тең Имановдун контролунда. Кийин акциялар улуттук инвестиция агенттигине, андан соң жеке адамдарга өтөт. 25 жылдын 11 апрелинде банктагы көзөмөл пакет 55% Медербек Сартказиевдин атына катталат. Бул ошол эле Ширшовду Геленбангенге отургузган Сартказиев. Атасы Бакиевдин доорунда энергетика схемаларын ишке ашырган. Калган акциялар латвиялык ишкерлерде. Бирок баарыны бириктирген фигура Алексей Ширшов.
Бакиев өлкөдөгү кирешелүү ишканалардын баарын колго алууну кыялданган. Энергетика, байланыш, кен, банк тармактары баары. Бирок анын окуучусу мугалимин артта калтырды. Эми бардык негизги компаниялар Садыр Жапаровдун үй бүлөсүнүн жана жакын чөйрөсүнүн колунда. Кыргызстанда эмне болуп жатканын билгиңиз келсе, Patreon'ubuzga катталыңыз. Биз бет каптарды сыйрып, жалганды ачабыз. Кийинкиге чейин. Бийлик биздин оозубузду жапканга аракет кылып жатышат. Камоо, кугунтук, басым кысымдар. Бирок биз ушундай тоскоолдуктарга карабастан ишибизди улантып жатабыз. Бизди Patreon'дон колдоңуз. Бул эмне үчүн маанилүү? Сиздин колдооңуз бизге көз карандысыз иликтөөлөрдү жүргүзүп, коркунучтарга карабастан чындыкты айтууну улантууга мүмкүнчүлүк берет. Бизди кантип колдой аласыздар? Төмөнкү шилтеме аркылуу өтүп, Кемиров Лайф Patreon баракчасын ачыңыз. Өзүңүзгө ылайыктуу катталуу деңгээлин тандаңыз. Сиздин колдооңуз бул чындык үчүн салым, ал эми биздин бонустар бул жөн гана кошумча белек. Картаңыздын маалыматтарын жазыңыз же PayPal'ды тандаңыз. Ушу менен болду. Биз чындык үчүн күрөштү уланта беребиз. Көз карандысыз журналистканы колдоңуз, шилтеме төмөндө.